Ubudо London BBC Kırgız kızmatı salamatıstarбы. Негизги элер алчана спорт жаңылыктары менен тааныштырабыз. Мен Акчолпон Койчиева. Дональд Трамп Вашингтонго келип конду. Ал Ак үйгө президент Обама менен жолугушуп, бийликти өткөрүүнү талкуулашат. Дүйнө келерки 4 жылда президент Трамп эмнелерди жасап жиберет деп кызыгып турат. Согуштар көбөйөбү же тынчтык орнойбу? Орус президенти анын жеңишин жылуу кабыл алды. Эң мыкты даярдалган, эң тажрыйбалуу талапкер атыккан Хиллари Клинтон эмне себептен утулду? Биз ушул суроого жооп издейбиз. Адаттан тышкары шайлоодон кийинки дагы бир өзгөчө окуя. Дональд Трамп саналуу мүнөттөрдө Ак үйгө келери күтүлүүдө. Президент Обама тарабынан бул кызматка жарабайт деп мүнөздөлгөн киши Овал кеңсесине аны менен жолугуп, бийликти өткөрүп алуу маселесин талкуулашат. Өлкөнү бириктирүү, өзү менен иштечү команданы түзүү, саясатта биринчи кезекте аткарылчу маселелерди аныктоо жаңы шайланган президенттин алдындагы негизги маселелер. Бирок Американын айрым шаарларында Трамптын президент болушуна каршы акциялар болуп өттү. Шайлоо жыйынтыгына нааразы америкалыктар. Нью-Йорктогу Трамп мунарасы. Жүрүшкө чыккан миңдеген адамдар ачууланып, жаңы президент алардын көз карашын билдирбейт деп кабаттыр. Мен интернетте карай жүргөн достор, үй бүлө мүчөлөрү, тааныбаган кишилер бар. Мен билген бул кишилердин баарынын кооптонууга себептери бар. Менин депортация коркунучуна туш келген досторум бар. Ал баарын бириктирип, өзү айткандай абалды оңдойт деген үмүттөмүн. Себеби анын мүмкүнчүлүгү бар. Шайлоону жеңген Дональд Трамп бардык америкалыктардын президенти болорун жар салган. Бирок АКШнын шаарларында жүрүшкө чыккандар такыр ишенген жери жок. Ал өнөктүк учурунда мигранттар менен мусулмандарды сындап, талаш талкуу жаратып, өз партиясынын ичинде ажырым пайда кылган. Бирок республикачылардын араздашуусу токтоду. Өмүрүмдө ушундай укмуштуу саясий жеңишти биринчи көрдүм. Биз Дональд Трамптын арты менен баары күткөндөн дагы көбүрөөк орундарга жеттик. Дональд Трамп эми 10 апта ичинде Америкада пайда болгон ажырымды бүтөшү керек. Ал Ак үйдө президент Обама менен жолугат. Анын командасы бийликти өткөрүп алууну талкуулайт. Трамп эми келерки жумаларда айгышкан өнөктүктүн соңунда пайда болгон таарыныштарды жайгарышы керек. Дональд Трамптын жеңиши дүйнө боюнча таасир жаратып жатат. Андыктан ага карата дүйнө лидерлеринин реакциясы дагы ар кыл болду. Биринчилерден болуп Трампты орус президенти Владимир Путин куттуктап, эки өлкө ортосундагы татаалдашкан мамилелер оңолот деген үмүтүн билдирди. Башка лидерлер кандай пикирде болду экен? Шайлоо жыйынтыгына дүйнө коомчулугу таң калып, ар кыл пикирин билдирүүдө. Америка кимди жаңы лидер кылып шайлаганы ар бир жаранга тиешелүү болду. Москвада кубанган адам көп болду. Дональд Трамп алардын башчысы жөнүндө жылуу сөздөрдү айткан. Андыктан орустар эки өлкөнүн мамилеси оңолот деп ойлошот. Орус медиасы жаңылыкты бир аз сатиралык өңүттө берди. Өз кезегинде Владимир Путин тыгызыраак мамиле курууга чакырды. Бул АКШ менен Россиянын учурдагы начар мамилесин эске алганда оңой ишке аша койбосун биз түшүнүп турабыз. Бирок Россия толук кандуу мамилени каалап, аны курууга даяр турат. Ал эми Американын түштүк чегинде коңшу мексикалыктар Трамптын дубал куруп, эркин соодага бөгөт коюп, тарифтерди киргизем дегенден кийин сарсанаа болуп турган чагы. Европанын көпчүлүк лидерлери Трамптын бийликке келишин күткөн эмес, каалагандай эмес. Ангела Меркель демократиялык баалуулуктардын негизинде жакын кызматташууга үндөдү. Соңку кезде мамилеси оңоло баштаган Кубадагы саатты артка жылдырам деген Трамптын айтканын эсинде сактап калган. Иши кылып өзгөрүүлөр болгону турат. Бирок кайсы жакка өзгөрүү болору бүдөмүк. Сиздер BBC Кыргыз кызматынын элер алт жаңылыктарын көрүп жатасыздар. Берүүбүздү улантабыз. Индиянын өкмөтү 3 күн мурун күтүлбөгөн жерден улуттук акчанын эри купюраларынын колдонуудан чыгарып салган соң банктарда бүгүн тополоң жаралды. Айрым банктар акча каражаттары жок калганын айтышууда. Өкмөт коррупцияга каршы күрөшүү максатында 500 рупийлик жана 1000 рупийлик купюраларды колдонуудан чыгаргандыгын билдирди.
Глобалдык полиция агенттиги Интерпол биринчи жолу президенти кылып кытайлык өкүлдү дайындады. Мэн Хонгвей бул кызматка келген биринчи кытайлык атул. Бул кызматка Меңдин келиши менен паракор деген айыптан улам чет өлкөлөрдө жашырынып жүргөн кишилерди камакка алуу күчөбөспү деген кабатырлануулар айтылды. Amnesty International уюму бул айып Кытайда көп учурда диссиденттерди басуу үчүн колдонуларын айтып келет. Лос-Анджелестен келген кабарларда айтылгандай, сот кызматкерлер актер Брэд Питт 15 жаштагы уулуна зомбулук көрсөткөн деген айыптарды жокко чыгарышты. Актер сентябрь айында уулун катуу тилдеп койгон деп кабарланган. Ал окуянын эртеси күнү Брэд Питттин жубайы Анджелина Джоли ажырашууга арыз берген эле. АКШдагы шайлоонун жыйынтыгы Хиллари Клинтон үчүн өтө оор жеңилүү болду. Анын Америка Кошмо Штаттарынын тарыхындагы биринчи аял президенти болом деген кыялы биротоло жокко чыгарылды. Кабарчыбыз Клинтон эмне себептен шайлоодо жеңилип калды деген маселени иликтеди. Биринчи айым сенатор, мамлекеттик катчы. Хиллари Клинтондун президенттикке жарайм деген оюна негиз болгон анын саясий тажрыйбасы анын таалуулуу жери болуп чыкты. Биринчи аял президент болот деген ой ишке ашпай, ал Американын натыйжасыз саясатынын жүзү катары чыгып калды. Клинтон эмнеге утулганын түшүнүү үчүн анын саясий мекени болуп калган Нью-Йорктон кетип, иштебей турган заводдор жайгашкан пост өндүрүштүк аймактарга баруу керек. Экономикалык нааразылык жана саясий бийликке каршы маанай ушул жерлерде тамыр байлаган. Клинтон утулуп калган Пенсильванияда шайлоочулар добуш берүү үчүн эмес, азык-түлүк үчүн кезекке турушкан. Дайым демократтарды колдоп келген штат саясатка ишенимин жоготту. Трамп, албетте Трамп. Дональд Трамп эмнеси менен жакты? Анткени ал ишкер. Хиллари Клинтон кесипкөй саясатчы. Өспүрүм кезинде ал мектеп кеңешинин президенти, 60-жылдары студенттик активист болгон. Ал канчалык саясатташкан сайын элдин ишеними ошончолук азая берди. Андыктан Клинтон мамлекеттик катчы кезинде кызматтык эмес жеке электрондук дарегин колдонгону билингенде шайлоочулардын ишенбөөчүлүк жек көрүү сезимдери күчөдү. Президенттик өнөктүгүн Клинтон жаңы имидж менен баштоого аракет кылды, бирок таасир болбоду. Ал эми 11 сентябрь окуясын эскерүү учурунда ал бутуна тура албай жыгыла жаздаган. Дональд Трамп анын лидер болууга алы жетпейт деп чыкты. Хиллари Клинтон өзүн дүйнөдөгү эң белгисиз атактуу аял деп атаганы бар. Достору коомдогу Хиллари менен жеке жашоодогу Хиллари эки башка адам дешет. Ондогон жылдар бою саясатта жүргөн бул айымдын карьерасы Ак үйдүн заңгараган залында эмес, ижарага алынган имаратта аяктоодо. Эми спорт жаңылыктары. Бүгүн дүйнөлүк чемпионатка тандоо таймашында Бразилия менен Аргентинанын командалары беттешет. Бул оюнду Барселонадагы командалаштар Неймар менен Месси ортосундагы күч сынаш катары да карашууда. 2 күн мурун Неймар Месси менен Маскерананы жеке учагы менен эс алдырып келген экен. Бирок абадагы бул достук футбол таласында атаандаштыкка айланмакчы. Манчестер Юнайтедтин тренери Жозе Мориньо клубтун ойногонун жактырбай көп нерсени өзгөрткөнү жатат. BBC'ге белгилүү болгондой, өзгөрүүлөр команданын курамы, даярдыгы, саякатына чейин бардык тармактарга тиешелүү болот. Юнайтедтин Свонзени утуп алган Премьер-лигадагы соңку 8 оюнда экинчи гана жеңиш болду. Берүүбүздү Американын жаңы президенти шайланганга карата дүйнө жүзүндөгү маанайды чагылдырган сүрөттөр менен жыйынтыктайбыз.